Yanlarga işine kulaç. O işini bu şuna şeyini kaldım. Ötkündüden alt edebilirim. Skuterim etkisini. Şimdi oldu şekilde bunu az kaldı. Şekilde az kaldı. Ötkündüden ettim. Cıldırdım işte. Sözcüğüm. Kişine bir spekler. Speklerin kullanmış işleri kokun. Bir de şeyden atladım. Benim baza satalım. 6 hektar yer. 1 milyon yalan. 10 milyon satayım. İstanbul'da dolup çalışıp geldim. Yamadı'dan emaladım. Yeşil kompanyanın dolup franşizasını aldım. PepsiCo'nun заводын құрайын деп жаман. 1,5 мың адам işleydi. Рабочий место. PepsiCo'da sadece Efes klinik var. Bazen ben hiç de özüm de. Yaxşı. Biraz da şey yapalım. Şıklı konuda. Kuyumda iyi kurada. Bir. Ne kilometre yaşamadan ne yapamıyor? İrtibada zavod aldım. Akşamki de. Abi bazen ben hiç de özüm soksun. Üçüne öz vaktilerim. Otul, benzin, otul, dizel, bitum, konu. Көчөдөгү чатакта бир киши оор жаракат алып комага түштү. 12 февралдын таңында 102 кызматына шаардык клиникалык ооруканадан эркек киши башынан жарат алып түшкөнүн билдиришкен. Териштирүүдө ТМ аттуу жаран көчөдө чатакташа кеткен бейтаныш адамдар сабап башына белгисиз буюм менен чаап салганы аныкталган. Кылмышка шектелип 35 жаштагы 3 киши кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Израиль Иранга сокку урду. Бул тууралуу Израилдин коргоо министри Исраэль Кац маалымдаган. Эми жакын арада Израилдин аймагына да ракета жана учкучсуз учуучу аппараттар менен чабуул жасалышы ыктымал. Буга байланыштуу өлкөгө өзгөчө бал режими киргизилди. Жергиликтүү Фарс маалымат агенттигинин маалыматына ылайык Тегеранда 3 жарылуу болгон. Мехр агенттигинин маалыматында болсо бир нече ракеталар университет көчөсүндө жана Тегерандын борбордук аянты болгон Жумхури районуна түшкөн. Кийинчерээк Тасним агенттиги Ирандын Борбор калаасында жаңы жарылуулар болгонун билдирди. Ысык көлдө 41 жаштагы айым жашы жете элек кызынын боюнда бар экенин угуп, эл эмне дейт дегенден коркуп өзүнө уй алып, өрт коюп каза болду деген маалымат чыгып жатат. Негизи бул окуянын катталып кетишинде белгилүү эркектердин күнөөсү бар, белгилүү топтогу эркектердин күнөөсү бар. Андан мурда жалпы мырзалар чычалап чыгып комментарийге буктуп жаза элеңерде айтып коеюн, мен бул окуяга бир айым катары эмес, болгону бул окуяга сырттан байкоо жүргүзүп жаткан бир адам катары өзүмдүн оюмду айтып жатам. Кимдер, кайсыл мырзалар? Биринчи, бул кызын больницага алып барганда ошол жерден кош бойлуу экени белгилүү болуп, ал жерден туура эле аны тергөөгө суракка алып кетип жатат. Эгер бул жерде кандайдыр бир кылмыш бар болгон болсо, ал кылмышка жоопкерчиликтүү болгон адамдар бул кыздын апасы же жашы жете элек кыз эмес, ошол жашы жете элек кыз менен жыныстык катнашка барган мырза жоопкерчилик болуш керек эле. Мына ошол мырза тергөөгө суракка алыныш керек. Бул эмнеге баягы коркутуп кызы менен апасын ровдга жеткирип ал жерден суракка алышат. Экинчи жагдайда бул суракка алынган учурда мындай жагдайда жашы жете элек өспүрүмдүн жанында сөзсүз түрдө сос кызматкер болуш керек. Сос педагог же болбосо сос социалдык кызматкер жана аял киши тергөөчү болуш керек деген шарттар бар. Мына ушул шарттар аткарылбай эмнеге мырза эркек киши тергөөгө алып жатат. Мына ушундай аракеттен дагы апасы коркуп, жанагы эл эмне дейт деген ойго түрткү болду бул аракеттер деп ойлойм. Бекеринен ровдунун алдында өзүнө өрт коюп жаткан жок. Экинчиси, ошол жашы жете элек 2009-жылы туулган кыз менен жыныстык катнашта болгон мырза жоопкерчиликке алгаякта анын жоопкерчилиги. Үчүнчүсү, бул айым өзү жалгыз бой эне экен, 4 баласын өзү жалгыз багып өстүрүп жаткан. Мына ошол 4 баланы төрөтүп карабай таштап кеткен ата сөөрөй каякта, анын жоопкерчилиги. Ал байкуш эне бир эле ушул себептин айынан өзүнө өрт чачып өлтүргөн жок да. Буга чейин дагы стрессте, депрессияда келген 4 баланы жалгыз чоңойтуунун оорчулугун баарыбыз билсек керек. Ошондуктан дагы айтып жатам, төрөтүп таштап кеткен ата кайда. Албетте бардык мырзалар дебейбиз, негизи ушундай жоопкерчиликсиз
мырзалар дагы бар тилекке каршы. Биз ушу жол кырсыгынан улам ушул состояниега түшүп калды балам. Эч бир ата энени Аллахым бала менен сынабасын. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен Кубанычбек кызы Кымбат. Мындан алдында сиздерден жардам сурап кайрылган элек. Ушу баламдын акыркы жолку ошо 4-чү операциясына жардам берип кетүүңүздөрдү суранам. Операция Түркия мамлекетинде болгондуктан бизге $45,000 акча каражаты керектелүүдө. Бизде андай акча каражат жок болгондуктан сиздерден жардам сурап кайрылабыз. Көптү көрсө көл болот дейт. Алланын ыраазычылыгы үчүн 5 сом 10 сом болсо да жардамыңыздарды аябаңыздар. Ушу балам бутуна туруп басып кетсин көптүн катарында. Сиздердин жардамыңыздар менен мына ушунчалык кыймылга келип отурат. Менин балам азыркы учурда башында аппарат менен жашап жатат. Арыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун. Ушу баламдын басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Аллах таалам ыраазы болсун. Туткан орозоңуздар кабыл болсун. Аллах тааламды сыноосу экен, баарына шүгүр кылабыз. Биз алдамчы, мошенник эмеспиз. Бардык карта өзүмө караштуу, өзүмө таандык. М-банк 3197 кымбат К деп чыгат. Ошол эле номерде деньги бар. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 7807 Кундузай деп чыгат. Алда өзүмдүн сиңдим азыркы учурда Россия өлкөсүндө мигрант болуп жүрөт. 5 сом 10 сом болсо да жардамыңыздарды аябаңыздар. Биз үчүн өтө чоң жардам ошол дагы. Баарыңыздардан Аллахым ыраазы болсун.